Токмок шаарына катарлаш жайгашкан Ак-5 майлы. Акыркы 3 айдан бери элет жериндеги жергиликтүүлөрдүн көкөйнө көк таштай тийген жер маселесин чагылдырып келе жатабыз. Нааразы болгон айыл элдери жергиликтүү бийликтин шалакылыгы айдан ачык көрүнүп турат. Телефондорыңузда өчүп көбөйсүздөр ба бири-бирибиздин? Кандай чечимге келдиңиздер, Самик Сергеевич? Гибраземге келсе чечилет деп айттыңар эле баары жыйналыштарча. Гибраземге биз муну сомберде калтырып эле ошону бекитип бермек болдук. Ошону биздин ошо менен прозрачно илинип, ким алат, ким албайт. Ошону баары тактап эми чыгарып бериш керек экенбиз. Ой, жаңы айыл өкмөтү келди. Ошо менен кыргыз элдер биргеликте депутаттар мына жаңы шайланды, сонун депутаттар. Мурдагы берүүлөрдө Чүй районунун акими Руслан Тагаев жана тиешелүү кызматтын өкүлдөрү менен жолугушулган. Анда бийлик өкүлдөрү суроо жаратып жаткан маселелердин акыркы чечимин бир оозун Кыргыз Гипразем мамлекеттик ишканасы бере тургандыгын айтышкан. Ал арада элдин нааразычылыгын жараткан Бурана айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Абдрасулов кызматтан кетти. Sen get бар техникумдан эле уже жулуну аяктан акча жеп келип алып анан эме дагы бияка келип жейин деп атасың баары. Жеңип бүттү Ак-5 эчтеке калган жок. Бүт баары бүттү. Биз уже күйгөнүбүздөн айтып атабыз. Эч ким айтпайт, үйүндө жатышат. Сүйлөгөн кишини жаман көрөт экен. Мейли мен өлсөм да жаман аттуу болуп өлөйүн. 5 декабрда Кыргыз Гипразем мамлекеттик ишканасында Ак-5 жер маселеси боюнча жолугушуу болду. Жыйынга мамлекеттик ишкананын өкүлдөрү, айыл эли, айыл өкмөт жана Чүй районунун акиминин орун басары Сагынбек Оморов катышты. Подрасширение села деген термин спасло. Сагынбек Оморовдун айтымында Кыргыз Гипразем ишканасы менен биргеликте иш жүрүп жатканын жана элеттиктердин жер маселеси жакынкы аралыкта чечиле тургандыгын маалымдады. Карап туруп, андан кийин тиги Ошо 91-жылкы эле токтом калды. 91-де калтырып эле ошону бекитип бермек болдук. Ошону биздин комиссиянын чечими менен анан кийин бул Гипраземдер Жолун таап берди, Гипразем. Жолун таап беришти да, булар коллегиально отуруп, чогуу чечтик десек болот да. Эмечи? Бир жыйынтыкка келдик да, анан өзүбүздүн отурумду дагы азыр протоколдоп баардыгын тура чечтик кодо. Жанакы тизме деп атпайбы? Айылда да тизменен жылып кетип, аттап кеткендер ошо тизме жагандай болуп калат. Эми бул жер чечилип аткандан баары тизмени баары тактаганга аракет кылат да. Тизмени бизде ал токтомдо көрсөтүлгөн 177-жылы өкмөт, 177 номерлүү өкмөттүн токтому бар. Ал жерде бүт талаптар көрсөтүлгөн да. Ошонун негизинде бул айыл өкмөттүн өздөрүндөгү жанакы комиссия болот, жер комиссиясы. Ошонун негизинде алар уже иш алып бара берет да. Биз азыр могуреки ошол жердин бекитип алсак, жерди бекитип анан уже ИЖСке өткөрсөк, андан кийин булар уже айыл өкмөт жер комиссиясы менен уже иш алып бара берет да. Азыр жаңы Ак-5 Бурана айыл өкмөтү жаңы айыл өкмөт башчы келди да. Каяктан эмне болуп тандалып, кандай болуп келди ошону кичине маалым. Ал жигит дагы ошол немеде турган экен, резервде, резерв кадрдын тизмесинде экен, ошол жактан өзү макулдугун берди, келип иштеп берейин деп. Анан эметтик, койдук, ошо жаңы шайланды. Бекиттик да. Кудайым сем азыр адистер айтып атат, бул жазга барып кудайым Ак-5 негизги жер маселеси чечилип калат, ошого чейин чечилүүгө аракет кылабыз. Ошондой эле болот да. Ошого чейин биз ошо керектүү документтердин баарын даярдап, буюрса эртелеткенге аракет кылабыз. Айыл эли жана активисттер дагы жер маселеси оң жагынан чечилет деп үмүт артышат. Эми эмне болду? Гипраземге келебиз деп мына канча пландап келдиңиздер. Мына азыр жолдор айтылды, жазга чейин бар чечип калабыз деп атат да. Ошо боюнча кандай болду жыйын? Биз аяк четине келип калдык. Айта кетсеңиздер, кандай жолдорун айтты? Комиссия менен бүтүрө турган болду. Эми биз айыл тургуну участокто жана списокто илинип турган элдердин тизмесин такташ керек экенбиз. Ошо менен прозрачно илинип, ким алат, ким албайт. Ошону баарын тактап эми чыгарып бериш керек экенбиз. Айыл өкмөткө жардам ошону экен да, биздики комиссия түзүп ошону такташ керекпиз да.
Баягы өзүңүздөр таап чыккан 91-жылкы токтом иштеп аткан турбайбы ошол? Ошо 91-жылы чыккан токтом күчүндө экен. Буюрса бул жерде Айнура эже деген бир эже келди, аябай сонун түшүндүрүп, так маалыматтарды айтты. Эми генплан чийилиш керек экен, бирок азыр генпландан биринчи план схема чийилет экен дагы, список такталат экен. Буюрса бүтүп калды, мына результаттар жакшы. Бир ай списокто илип, эл нааразы эмеспи, көрүп, такташып, ошолордун баары такталгандан кийин анан буюрса жазга чейин бүтүп калат. Эми 30 жылдан 32 жыл күткөн жазга чейин аз эле убакыт го. Күтөсүздөр да, Ооба, күтөбүз. Анан баягы тыгыз иш алып барасыздарбы? Ар кандай болуп кетиши мүмкүн да эмичи? Сиздер да билип калдыңыздар. Эми болсо ошо тыгыз иш алып барабыз, булар менен байланышып турабыз, акылдашып, кандай кылабыз, жолу кандай болот деп. Жакшы буюрса. Өзүңөр да айлыктарда көзөмөлдөп турасыздар, э? Ана мен бул жерден ыраазычылык айтып кетет элем. Абышев Жайылкан прокурор бала чүйдөн аябай жакшы адис, ушул ишибизди ачыкка чыгарган ошол бала болду. Көп жерлерге кайрылдык, генеральный прокуратурага чейин бардык. Мааттап кабыл алам деди, ал кишиге бардык, ага жолугуп албай калдык. Генеральный прокуратурага 3 жолу арыз жаздык го эзеке. Губернаторго чейин кайрылдык. Абакировго кайрылдык. Алардын жардамдары болду. Аким Руслан Таштанбековичтин дагы көп жардамдары тийди. Эми жаңы айыл өкмөтү келди. Ошо менен тыгыз элде биргеликте депутаттар, мына жаңы шайланды сонун депутаттар тыгыз байланышта болуп чогуу иштеп, чогуу бүтүрөлүк эми аягына чыгалып буюрса. Аз калды эми. Ушунча көткөндөн дагы Чечүү жолдору билинип калды дагы, э? билинип калды. Буюу кишине сабыр кылыш кичине айрада артка тартып атты коркуп. Бирок жакшы иш менен бүтө турган болуп атат да буюрса. Бирок арадан бир айдай убакыт өттү. Айыл эли маалымдагандай убадаларды аткаруу жана көйгөйдү чечүү жай жүрүп жатат. Стоп Беспредел медиа порталы Ак Бешим айылынын жер көйгөйүн чагылдырып жана коомчулукка маалымат берип турмакчы.